Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Биз сиздер менен бүгүн телефондо тилчилер үчүн жана башталгыч класс үчүн жакшы бир приложенияларды сунуштамакчымын мен. Ушул телефон аркылуу сабак өтсө болот деп мурунку видеолорумда чыгардым эле. Эми чекиден ар бир предмет боюнча түрдүү приложенияларды көрсөтүп бермекчимин. Так, биз силер менен кыргыз тил сабагы боюнча баштасак. Эл адабияты деген приложение бар экен. Бул приложениялардын бардыгы Play Market'ten алынган приложениялар. Жаш балалар үчүн Бал тил 1, Бал тил 2, Алипе деген приложениялар бар. Эми чекиден айтып берейин. Мисалы, мына эл адабияты деген приложенияда жомоктор, макалдар, апендилер бар экен. Бизге керектүү болгон жомоктор башталгыч класстарга, эң кичинекейлерге эң керектүү болгон жомоктор бар экен. Бул жерде окуп бере турган жомоктор бар экен, и аудио жомоктор бар экен. Аудио деген сөз айтып берет. Мисалы, мына Абылай жетим дегендин тушунда баягы приложенияларда белгилегендей play деген кнопкасындай неме турат, кнопка турат. Буну баса турган болсок, Абылай жетим жөнүндө ылдыйнагы play'ти басып койгон болсок, айтып берет. Бул аудио китеп кыргызча аудио китептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Абылай жетим. Илгери бир заманда бир кемпирдин чалы өлүп, 2 жашар эркек баласы калып, эптеп күн көрүшүп, бала 12 жашка келиптир. Бир күнү Ушул сыяктуу эле мына жаңы дегендердин тушундагылар, булар только неме, буларды окуп бере турган жомоктор экен. Ал эми тушунда мындай плейге окшогон кнопкасы барлар, булар аудио жомоктор экен. Буларды окуп берсе дагы и Thank you for helping me with my homework. Obrigado por me ajudar com a lição de casa. Бул аудио анча-мынча ушинтип рекламалар чыгып турат. Эми бул интернеттен прямо алып берет экен да. Алдындагы немени басса, буну окуп дагы берсе болот экен. Бул аудио жомок болгондуктан буну коюп койсок, колонкага туташтырып койсок, буну балдарга өзү дагы айтып берет экен. кыргызча аудио китептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. алданган карышкыр. Илгери Ушинтип немеге башталгыч класстарга эң эле керектүү болгон приложение деп ойлойм. Буну негизинен башталгыч класстын мугалимдери телевизордон көрсөтүп эмес, буну колонканы апарып деле, кайсыл жерге болбосун, компьютердин колонкасын суруп апарып туруп эле кайсыл жерге болбосун телефонго сайып коюп койсо, балдарга жомок окуп берсе өтө сонун болгудай. Макал лакаптар бир алфавитине карап макал лакаптар кете берет экен. Мисалы, алма буш озма түш, алма сабагынан алыс түшпөйт сыяктуу ар бир немеге алфавит, ар бир тамгадан башталган немелерди, макал лакаптарды айтса болот экен. Жакшы сөз жакшыга бир сөз, жаманга 1000 сөз дейт. Жакшылык жан эритет, жамандык жан кейитет дейт. Апендилер 23 февралга тиешелүү апенди окуп бере турган болсок, 23 февралдын эртеси 2 ит жолугуп калат дейт. Бирөөнүн буттары бинт менен таңылган дейт. Бутуң эмне болду? Кожоюнум сабады. Эмне үчүн? Бутунан тиштеп алгам. Эмнеге? Арака тоюп алып, менин медалдарымды бүт
тагынып алыптыр. Аракка тоюп алып, менин медальдарымды бүт тагынып алыптыр дейт имеш. Ажыдар жөнүндө окуй турган болсок, Эмир Темир апендиден сураптыр. Сенин жылың кайсы? Туулганымда жылан эле, азыр ажыдар болуп калса керек дептир апенди. Жана башка ушул сыяктуу немелер көп экен. Алипе, мен мурунку сабакта буну силерге көрсөткөнмүн. Алипе деп Алипе эмне экенин, Алипе бул балдардын аң сезимин, тамга таанымын өстүрө турган эң эле пайдалуу приложениялардан бири. Мисалы, кайсыл тамгадан баштасак, N'дан баштайлы, N'дан баштасак, N'нын өзүнө колубузду тийгизсек, тамганы сүйлөйт. Түгүндөгү сөзгө колубузду тийгизсек, нан сүрөттөгү нерсени сүйлөйт. Намаз. Нота. Ар бир тамганын тушунда ар бир тамганы мындай келтирип алып, кол менен сүйлөп келип алып, ушинтип айттыра берсек болот. Бул тамга менен башталган сөз жок дейт. Деңиз башталган сөз жок, бирок арасында тамгалары бар. Деңиз. Жаңгак. Комуз. Ушул сыяктуу приложениялар бар. Табышмакты тап деген приложение бар экен дагы бир. Ойно дейт, тыйын көбөйтүү дейт. Башынан баштоо дейт. Мисалы, ойноону көрөйлү. Бул жерде суроосу турат, бул жакта табышуу керек экен алдындагы тамгалар менен. Күнү түнү тынбаган, бөлө чапса сынбаган дейт. Күнү түнү тынбаган, бөлө чапса сынбаган. Бул эмне болушу мүмкүн? Күнү түнү тынбаган, бөлө чапса сынбаган. Так. Туура эмес дейт. Чындыгында мен бул табышмакты таба албадым. Ушундай табышмактар көп экен. Бая таап аттым эле, азыр эми таба албай калдым. Балтил деген дагы бир приложение бар экен. Мисалы, сандардан баштасак болот дагы. Сандардан баштайлы. 0. Ушул сандын өзүнүн үстүнө эле басса, сүйлөп берет экен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Жана ушул сыяктуу нерселерди чыгарса болот экен. Кыргыз адабияты дейт. Кыргыз адабиятына кире турган болсок, бул жерде жазуучулар, акындар дейт. Өткөндө бир көрсөткөндөй болдум эле. Азыр дагы көрсөтүп берейин. Жазуучулар. Буларда азыркы учурдун жазуучулары дагы бар да. Мисалы, мынау ошол эле Байма Сутенова. Байма Ак Суу районундагы Шапак айылында 56-жылы 23 ноябрда туулган. Биринчи бул өмүр баяны кетет экен. Бул жакта чыгармалар кетет экен. Була жекебиз дагы чыгармаларды жазып турат экен. Акындар дей турган болсок, Аалы Туткучев. Бул биздин замандагы жаш акындардын бири. Жаш акын, бирок элге таанымал, кыргыз элине таанымал жаш акындардын бири.
бизге эң эле легендарлуу болгон Алкул Осмонов жөнүндө алалы. Алкул Осмонов өмүр баяны булар. Кандай немелерди алган, кайсыл мектептерде, кайсыл мектепте окуган, кандай окуган, чыгармалары кайсыл жылы кандай чыгармалары чыккан. Ошолордон бери бардыгын билип алсак болот экен. Кыргыз адабияты эң сонун приложение экен. Жазуу эрежелери. Кыргыз тилине байланыштуу жазуу эрежелери. Бул дагы бизге пайдалуу приложение деп ойлойм. Мындай рекламалар чыгып турат, бирок аркага кайтып койсок болот. Алфавитте таба турган болсок, алфавит дейт белгилүү бир тартип боюнча кабыл алынган тамгалардын жыйынтыгы алфавит деп аталат. Бул жөнүндө булардын бардыгы мындай бизге берилген. Бунун ичинен канчоосу үндүү, канчоосу үнсүз. Бал тил 2 дейт. Бал тилдин экинчи версиясы чыгыптыр. Экинчи версиясында плейди басып коебуз. Мында эми табышмак сыяктуу ушул табактын төрт бурчундагы немедеги төрт тарабындагы тамгадан турган сөздөрдү табыш керек экен. Така. Ката болбойбу? Ушул сыяктуу сөздөр чыга берет экен. Мындай дагы буга окшогон приложениялар көп. Карап көрүп Play Market'тен өзүңүзгө керектүү болгон түрдүү жакшы, эң жакшы приложенияларды өчүрүп алсаңыз болчу да экен. Качандыр бир улуу ишмерибиз, улуу ойчулубуз айткан экен. Тагыраак айтканда, дүйнөгө эң эле белгилүү адам азыркы учурда, азыркы замандын эң эле белгилүү адамы Билл Гейтс айткан экен, Microsoft фирмасынын жетекчиси. Кайсы бир жылдарда айткан экен, мындан 20 жыл мурун. 10 жыл өткөндөн кийин деген экен. Мындан 10 жыл өткөндөн кийин дүйнө жүзү менин чөнтөгүмдө болот. Чөнтөгүмө салып алууга болот. Дүйнө жүзүн чөнтөккө салып алса болот деген экен. Ошол мезгилдеги адамдар айткан экен. Бул айнып калганбы деп айтышкан экен да. Көрсө ал флешкаларды, ошого окшогон телефондорду мурдатан дүйнө жүзү маалыматка, информацияга ушунчалык көз жеткенден айтса керек. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, урматтуу достор, өзүбүздүн чөнтөгүбүздөгү нерсенин баркын билели. Ошого окшогон нерселерди көп алып, көп пайдаланалы. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Саламатта калыңыздар.